Жол эрежелери боюнча экзамен алуу мыйзамы эмнеге артка кайтарылды? Президенттин жообу. Жол эрежесин бузган айдоочулардан экзамен алуудан мурун майы кызматкерлеринин өздөрүн толук даярдап чыгышыбыз керек. Мындай маалыматты бүгүн 6 мартта президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Өлкө башчысынын айтымында бул ыкма туура болгону менен азырынча ишке ашыруу эрте. Негизинен бул ыкма туура, бирок кичине эртерээк деп ойлойм. Себеби биринчи кезекте айрым майы кызматкерлери өзү жол эрежесин толук билбеген учурлар кездешет. Ошондуктан качан гана майы кызматкерлер өздөрү даяр болгондо бул маселени кайрадан көтөрүшсө болот. Бул маселенин максаты жол кырсыктарын азайтуу болуп саналат. Мен дайыма айтып келем, мурда күбөлүктү окубай эле сатып алгандардын кесепетинен жол кырсыктары көбөйүп, жарандарыбыз көп кырсыктап жатат. Ошону жоюунун бир ыкмасы ушул. Негизи эле элибиз люстрация деген сөздү жакшы көрүшөт го. Люстрация кылыш керек деген сөздү көп колдонушат. Бул да люстрациянын бир бөлүгүнө кирет. Бийлик бутактарын 5 жылдан бери люстрация кылып, жогорку бутактарда дээрлик баарын бүтөрдүк. Эми башка бутактарды дагы люстрация кылалы да. Башка кандай жол менен люстрация кылабыз деп тармакты эгер жол эрежесин бузгандарды тим койсок, жол кырсыктары күндөн күнгө күчөй берет. Жарандарыбыз кайтыш боло берет, майыптар көбөй берет. Ошондуктан бул тармакка катуу көңүл бурушубуз керек. Эми мындан ары күбөлүк сатып алуулар 99% болбойт. Бул маселени мамлекеттик колго алдык. Мурда күбөлүк сатып алып, жол эрежесин билбей айдап жүргөн айдоочуларды жол эрежесин билүүгө үйрөтүш керек. Мына ошондо гана Кыргызстандын жолдорунда коопсуздук жүрүүгө болот деп жыйынтыктады өлкө башчы. Тик учак менен учуп кеткен үчүн президент Даниэль Ажиевдин айланасындагы кептер боюнча билдирди. Бүгүн 6 мартта президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек берип, вебкам студиялардын негиздөөчүсү аталган Даниэль Ажиевдин айланасындагы чоң талкуу болуп жаткан кептерге комментарий берди. Өлкө башчысы ага ырайым берилген өз сөзү менен тастыктап, Ажиевдин апасы WhatsApp номери аркылуу түздөн-түз видео кайрылуу менен кайрылгандыгын билдирди. Келиним 4 баласы менен кыйналып жатат, бир баласы майып. Жашоо турмушубуз аябай оорлошуп кетти. Балама ырайым берип чыгарып бериңиз. Балам мындан ары тартиптүү болуп тынч жүрөт. Мен кепилдик берем деп, мен боорукер адаммын. Чындап эле ишенип ырайым бердим. Бир эле Ажиевге эмес, ошол күнү жалпысынан оор эмес кылмыш кылган 75 соттолуучуга ырайым бергем, деди өлкө башчы. Жапаров мындан тышкары Ажиевдин абактан тик учак менен учуп кеткендигин тастыктады. Мага Ажиев түрмөдөн тик учак менен учуп кетип жатат деген кабар келди. Дароо ошол замат тик учакты кайра артка кайтарып, учкан ордуна кондурдук. Ошентип Ажиев машина менен үйүнө кетти. Тик учак менен учуп кетти деген маалымат чын, бирок 15 мүнөт өтпөй учакты артка кайтарып, учкан ордуна кондурганбыз. Учак боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күнөөлөп жаткандар дагы болуп жаткандыгын мен да көрүп жатам. Бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эч кандай күнөөсү жок. Тик учактар өзгөчө кырдаалдардан сырткары коммерциялык буйртмаларды дагы аткара берет. Күндө эле өзгөчө кырдаалдар боло бербейт да. Ошондуктан тик учактар өзүн өзү акташ үчүн бош убактарда коммерциялык буйртмаларды аткара беришет. Уруксаат бергенбиз. Ким акчасын төлөп буйртма берсе, учак кызмат көрсөтө берет. Ал жерде Ажиевди түрмөнүн жанына алып кетүү деген буйрук болбойт. Учуп барып конуу локациясы, кайра учуп келүү конуу локациясы, учуу сааты жана адамдардын саны гана көрсөтүлөт. Ошондуктан министрликти күнөөлөштүн кереги жок. Эгер кимде ким тик учактын кызматынан пайдалангысы келсе, акчасын төлөп пайдалана берсеңер болот. Ал эми Ажиев темасына кайтып келсек, мен дагы угар замат дендароо боло түштүм. Апасы итке минип алдык деп ыйлап атса, баласы болсо түрмөдөн тик учак менен жалдап учуп жатса, мени алдаган экен да деп, негизи менин боорукерлигимди жана жумшак мамиле жасаганымды көптөрү пайдаланышат.
Бирок көпкө узашпайт. Жумшак кишилердин катуулугу кармаса таптакыр жазылбайт эмеспи, деп кошумчалады Садыр Жапаров. Эскерте кетсек, УКМК 2023-жылы 5-июнда Даниэль Ажиев жетектеген көп сандагы вебкам студиялар тармагынын уюштурулган транспулдук кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлгандыгын кабарлаган. Зеленский тынчтыкка тоскоол болууда. Анын колундагы көзүүлөрү да азайды. АКШ президенти Дональд Трамп Украина лидери Владимир Зеленский тынчтыкка жетиштүү жолунда тоскоолдук болуп жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу ал Политик басылмасына берген маегинде айткан. Трамптын айтымында Зеленский сүйлөшүүлөргө жетиштүү деңгээлде даярдык көрбөй жатат жана ишке киришип келишим түзүшү керек. Ал ошондой эле Украина президентинин азыр колундагы көзүрлөрү мурдагыдан да азайды. АКШ лидери Россия президенти Владимир Путин тынчтык келишимине жетишүүчү каалап жаткандыгын, ал эми Зеленский болсо сүйлөшүүлөргө жетиштүү даяр эместигин дагы бир жолу айтты. Трамптын сөзүнө караганда сүйлөшүү процесси уланууда. Буга чейин Трамп Россия менен Украинанын президенттеринин ортосунда абдан чоң жек көрүү бар деген пикирин билдирген. Анын айтымында эки саясатчы орток тил табышы керек. Ошондой эле Россия менен Украина ортосундагы жаңжалды жөнгө салуу маселеси анын саясий артыкчылыктарынын тизмесинде абдан жогорку орунда турган кошумчалады. Жыл башынан бери Россия менен АКШнын Украина делегациялары АКШнын ортомчулугу менен 3 жолу сүйлөшүү өткөрүшкөн. Акыркы жолугушуу 17-18 февралда Женева шаарында өткөн. 22 февралда АКШ президентинин атайын өкүлү Стив Ютков Вашингтон эки тарапка тең жакынкы 3 жуманын ичинде алардын бир пикирге алып келиши мүмкүн болгон бир нече сунуштарды бергенин билдирген. Украина президенти Владимир Зеленский дагы сүйлөшүүлөрдөгү негизги маселелердин бири болгон аймактык маселе Россия президенти менен түз сүйлөшүүсүз чечилбей тургандыгын айткан. Дональд Трамп кисирди курал таштоого чакырды. Мен дагы бир жолу Ислам революциясынын сакчылар корпусунан бардык мүчөлөрүн, аскерлери жана полицияны курал таштоого чакырам. Болбосо аларды өлүм гана күтөт. Азыр Иран элин коргоо жана өлкөнү кайра кайтарууга жардам берүү убактысы келди. Ошондо көп жылдардан кийин өлкөңөрдү кайтарып алууга мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, иммунитет аласыздар. Биз силерге иммунитет беребиз. Силер тарыхтын туура тарабын тандай аласыңар. Анткени азыр дал ушундай учур. Толук иммунитет менен толук коопсуздукка ээ болосуңар, же болбосо кепилденген өлүм күтөт. Мен муну көргүм келбейт, алар дагы муну каалашпайт. Ошондой эле дүйнө жүзүндөгү ирандык дипломаттарды башпаанек сурап, чоң мүмкүнчүлүгү бар жаңы жана жакшы Иранды көрүүгө, түзүүгө, жардам берүүгө чакырабыз. Бул өлкөнүн потенциалдык абдан чоң. Иранды жакшы келечек күтөт. Ал азыр башталышууда. Мен бул улуу келечек болот деп ойлойм. АКШ ошондой эле келечекте Иранды жетектеген адам Америкага, анын коңшуларына же Израилге коркунуч жаратпашына кепилдик берет. Алардын ракеталары Катар, Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмираты жана башка көп өлкөлөргө багытталган болчу. Бул ракеталар, бул окуялар башталганга чейин эле ошол жакка багытталган. Алар бүтүндөй жакынкы чыгышты коркутуп келишет. Андан кийин биз келдик. Биз алардын пландарын бузуп салдык. Ирандын дрондору Азербайжанды буута калды. Баку жооп кайтарууга укуктуу экендигин билдирди. 5 мартта Ирандан учурулган дрондор Азербайжандын Нахчыван аймагына сокку уруп, Нахчыван эл аралык аэропортунун жанында өрт чыкты. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги Ирандын аймагынан учурулган учкучсуз аппараттардын соккулары Нахчыван автономиялык республиканын аэропортунун терминалын жана Шекерабад айылынын жанындагы мектеп имаратын буута калгандыгын ырастады. Иран Ислам Республикасынын аймагынан жасалган дрон соккуларын катуу айыптайбыз. Бул кол салуу аэропорттун имаратына зыян келтирип, 2 жай тургундун жаракат алышына алып келди деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө.
Баку бул чабуулдарды аймактык чыңалууну күчөткөн эл аралык укукту бузуу катары сыпаттап, Ирандан тез арада түшүндүрмө берүүнү жана алдын алуу чараларын көрүүнү талап кылды. Биз Иран Ислам Республикасынан бул маселени тез арада тактап түшүндүрмө берип, келечекте мындай окуялардын кайталанышына жол бербөө үчүн зарыл жана шашылыш чараларды көрүүсүн талап кылабыз деп айтылат билдирүүдө. Азербайжан өкмөтү мындай чабуулдар кайталанса тиешелүү чаралар менен жооп берүү укугун өзүнө калтыраарын эскертти. Ирандын Азербайжандагы элчиси Моштаба Демирчулу Азербайжандын Тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Министрлик Иран тарапка катуу нааразычылык билдирет жана тиешелүү нааразычылык нотасы тапшырылат деп маалымдады. Азербайжан президенти Ильхам Алиев дрон чабуул үчүн Иранды күнөөлөдү. Азербайжан мамлекетине каршы Иран тарабынан террордук акт жасалды. Биздин куралдуу күчтөрүбүзгө Ирандын дрон чабуулдары боюнча көрсөтмөлөр берилген. Ирандын расмий өкүлдөрү түшүндүрмө берип, Азербайжандан кечирим сурашы керек, деди Алиев.